Орозо айт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Мадинага көчүп келгенде алардын эки майрамы бар экендигин көргөн. Бул майрам күндөрү түрдүү оюндар ойнолуп, мадиналыктар шаңга тоолор эле. Бул абалды көргөн соң пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Алла Таала бул эки майрамдын ордуна андан жакшыларын Орозо айт менен Курман айт күндөрүн белгиледи. Ошентип пайгамбарыбыздын куттуу кылымынан бери бүткүл ислам дүйнөсүндө бир жылда эки жолу диний майрам өткөзүлүп келүүдө. Мусулмандар бир ай бою саарлыкка турушту, саарлык азыктарын бисмилла менен баштап жешти. Таң атаарда жаратканга жалбарып дуа кылышты. Күндүз болсо Алланын ыраазычылыгы үчүн ар кандай кыйынчылыктарга чыдап, ачка суусап жүргөнгө сабыр кылышты. Алар денелерин да, рухтарын да машыктырды. Башкача айтканда, курсактарын да, тили менен көңүлүн да толук башкаруу менен 30 күндүк орозолорун ыклас менен бүтүрдү. Кулдуктун сыноосунан ийгиликтүү өтүштү. Айт күндөрү боордоштук сезимдер күчөп, жылмаюу мээримине толгон күн болуп саналат. Бул күнү таарынычтар жазылат, достуктар чыңалып, колу коңшулар бири-бирин жоктоп зыяратташат. Ата-энелер сый-урматка бөлөнүп, ойлогон ой максаттары, каалоолору орундалат. Айылдагы кадыр барктуу улуулар аараздашкандарды кайра жараштыруу аракетин көрүшөт. Бул күнү кичинекей балдар да татына кийинишип, майрамдын көркүн ачышат. Жетимдер, кедейлер, кароосуз калган балдар сөзсүз абалы суралып, кубаныч, шаттыкка бөлөнүшөт. Бир жетимдин бутуна кирген кичинекей тикенек алынса, Алла Таала ошол тикенектин себебинен миңдеген жакшылык гүлдөрүн өндүрөрүн жана ал иш кабырдагы жашоодо бакыт таалайга жеткирерин айткан.